Сиздин сабактарыңыздан көпчүлүк убакта ижаза жок, сабак бербегиле деп келесиз. Ижаза деген өзү эмне? Сизде канча ижаза бар? Ижаза деген нерсе бул илгертен келген ушул баягы диплом, университет деген нерселер, бул академиялык окуу жайлар кийинчерээк чыкты да. Ошол академия ачылгандан бери адамдардан илимдүүлөрдүн чыгуусу азайды. Себеби университетке барып, катталып келсе, келбесе жок, эптеп экзамен тапшырып, дипломду алып эле, анан мен бул университетти бүтүрүп келдим деп, адамдардын көзүнө диплом гана көрүнүп калды да. Бирок чыныгы илим берилбей калды. Ошол биз академиялык жакка өткөндөн бери илимдүүлөрдүн чыгуусу суздады. Бул ижаза деген бул ошол илгерки жол. Бул ошол ар бир устаздын астында отуруп бир китепти окуйсуз. Ошол китепти ошо бардыгын окуп чыккандан кийин, анан ушул китептен сен сабак бергенге акың бар деп, өзү ошол китептин ээсине жеткен чынжырча болот. Бул устаз өзүнүн устазын окуган. Ал өзүнүн устазын окуган. Ар бир устазы окуп бүткөндөн кийин ага уруксат берген сабак бергенге. Ошентип отуруп китептин ээсине барат. Мындайча айтканда китептин ээси мен болсом, китепти жазгандан кийин мен өзүм окуучума окутам дагы, сага ушул китептен сабак бергенге уруксат деп колун жазып, печатын басып берем. Ал ошентип отуруп уланып келет да. Бул эмне себептен ижазага көбүрөөк басым жасап атабыз? Себеби адамдар ошол устаздын астында отуруп, устаз ошол китепти жазган адамдын максатын түшүнүү да. Себеби ал өзүнүн шакиртине үйрөткөн, ал ошентип отуруп бизге жетип келди да. Анан ошол устаздын астында бүткөнүңүздөн кийин сен ушул китепти менден окудуң, сага ижаза берем деп анан ижаза берет, ал ошол чынжырча менен. Бул деген нерсе баягы биздин илимибиздин ата теги деген сөз да. Азыр эми ушундай абал болуп атат да, адамдар бир аз арабча үйрөнгөндөн кийин эле барып базардан жакшы китеп сатып алат да, анан кийин айтып берет. Анан ал жерде Ханафи мазхабка туура келгени бар, туура келбегени бар, китеп көп. Бирок ошол ижаза деген нерсе биз илимди алып, аманат кылып, элге ошол так илимди жеткизүүнүн бирден бир жолу да. Эгер адамдар бардыгы ушул ижаза менен илим ала турган болсо, демек илимине кепилдик болот деген маселе. Биздин устазыбыз Чубак ажы бул нерсени ошо Чубак ажы баштаган. Ошол келип, мен көчөдөн илим алган эмесмин. Менин ата теги бар, мындай кагаздарым бар, ушул кагаздын негизинде анан илим берем деп. Ал диплом башка. Диплом бул саясий диплом. Ал эми чыныгы илимий диплом бул ижаза деп аталынат. Анан эми ижазаларыбыз көп эми. Өзүнчө бир мүмкүнчүлүк болсо анан кийин аны неме кылабыз. Эми кээ бирки адамдар, менин бир Умар деген акем бар. Эмне сен тиги телевизорго чыгып алып эле менин ижазаларым бар деп эле көргөзүп эле мынтип мактанып атасың деп калды. Жок, байке андай эмес, мактанган жокпуз. Негизи илимди баягы илгерки жолго, өзүнүн нугуна салалы деп кана ошону көргөзүп адамдарга ошо бир багыт берип атабыз. Буну Чубак устазыбыз баштаган, ошону биз улантып, анан барып анан адамдар бирөөдөн илим алганда, сизден илим алайын, жакшы, ижазаңыз барбы десе, ижазасы бар болсо илим алат, ижазасы жок болсо анда бул жөн эле китептен илим алган неме экен деп, баягы чыныгы жолдон эмес экендигин билиш үчүн гана ушул жолдорду баштап атабыз. Эми азыр устазым Мухаммад Саид Бухари, эми устазым көп. Азыр мен балдарым, азыр менин устаздарымдын жанагы немесин жанагындай чынжырча деп коем, немелер чыгарат го. Бутакчаларын чыгарып атат, кайсы устаздан кайсы китептерди алганбыз деп. Эми 500дөн ашык ижаза бар.